sallallahu aleyhi ve sellem'in talimin algan jana Peygamberimizin bir kança yerlerde maqtoosuna jetişken ulu sahaba Abu Darda radıyallahu anhu'nun nasihatlarından ve ahraca Ebu Nuaymin fil an Safvan ibn Amr anna Ebu Darda radıyallahu anhu kana yaqulu. Abu Darda radıyallahu anhu daima aylana tegeregindegilerge eskertip aytkan nasihatlarından Abu Darda radıyallahu anh'ın artıkçılığı dünyadan öte alız kişiler. Dünyаны süybeytele, çoğultkanı da jaktırbaytele. Daim dünya çoğultkanlardı eskertip nasihat aytıp turatele. Oşol dagı dünya menен alek bolup ahiretini unutkan adamlarga karap Abu Darda radıyallahu anhu aytat: "Ya ma'şara ahlil amwal, barridu ala juludikum min amwalikum qabla an nakuna ve iyyakum fiha sawa'a." Ey baylık eğleri, baylık çoğultkandar, uşul baylığыңардан дене башыңарга biraz salkındık payda kılıp algıla. Erteң barыбыз birдей болуп кала турган күн келгенге чейин. Тагыраак айтканда ушул байлыгыңар аркылуу тозоктун ысыктыгынан денеңерге салкындык алып келе турган садакалар, жакшы амалдар менен алек болуп алгыла бүгүн. Себеби эртең барыбыз бирдей болуп калабыз дейт. Laysa illa an tanzuru fiha wa nanzura fiha ma'akum. Байлык маселеси боюнча өзү барыбыз бирдей элебиз дейт. Силер дагы мындай карап коесуңар байлыгыңарга, биз деле силердин байлыгыңарды мындай карап коебуз дейт. Пайдаланмасаң пайдасы тийбейт деген сөздү айтып атат да. Акчасы бар адам санап атат, акчасы жок адам карап турат, экөө тең көрүп атат да. Акчасы бар да иштетпей атат, акчасы жок дагы иштетпей атат. Абу Дарда радıyallahu анхун мына риваятта жок, бирок башка риваятта айтат: "Силер деле бир тамак аш менен курсаңарды тойгозуп атасыңар, биздики деле тоюп атат Кудайга шүкүр. Bir күн келет, силер биздей болгонду каалайсыңар, бирок биз силердей болгонду каалабайбыз" дейт. Ал күн кыямат күн. Себеби кедейлерге Аллах Таала байлардан 500 жыл мурун бейишке кирүүгө мүмкүнчүлүк бергенде, байлар аттың кылып калат ошол жерде. Ошол үчүн байлыгыңардан, мүмкүнчүлүгүңөрдөн пайдалангыла дейт. Акча байлыкты Аллах Таала адам баласына акыретин курсун деп берген. Колуңузга бирөө жай мезгили чаңкап турган кезиңизде bir balmuzlakты карматкан болсо, ошону кармап туруңга эрип кеткиче деген эмес ал. Жеп алыңыз аны деген. Байлык Аллах Таала кимге берсе, короп бой кармап отурган адам ошол балмуздактын эрип кеткиче кармап турган киши дейт. Ошол үчүн байлыкты пайдаланууга буйруп атат. Андан кийинки сөзүндө Абу Дарда радıyallahu anhu айтат: "Ва кала Абу Дарда ва инни ахафу алейкум шахватан хафиятан фи ни'матин мулхиятин. Ва залика хина ташбауна минат таами ва тажууна минал илми." Мен силерге коркуп аткан, мен силерге кооптонуп жаткан нерсем адам баласын акыреттен алек кылган бир жакшылыкка, неаматка каалооңар эричип кетишинен коркомун дейт. Тамак аштардын айырмасы бар, бирок максатында айырмасы жок да. Айырмасы анын жасалышында болушу мүмкүн, максаты бирөө эле, курсак тойгозуш. Айтат, ошол неамат болгон жагымдуу нерселерге силер ооп кетип, алек болуп калышыңардан мен корком дейт. Ал качан болот? Курсагыңар тамакка тоюп, бирок өзүңөр илимге чаңкап калган кезиңерден корком дейт. Адам баласы тамак ашка көбүрөөк көңүл буруп, тамак аш тууралуу көбүрөөк ойлонуп баштагандыгы анын деңгээл даражасы төмөндөп баратканын белгиси болот. Себеби жаныбарлар деле ошол негизде жашайт. Топоз бар, тоонун кырдын башына кайтып түшө албай турган жерге чейин чыгат. Ошол эмне издеп чыгып атат ал? Тамак издеп чыгып атат. Адамдын андан айырмасы, адам дагы кайтып келсе, акчасы жетпеген жерге да сапар кылат, илим издеп сапар кылат. Айырма ушунчалык. Эгер адам дагы тамак издеп сапар кылса, айбандан айырмасы жок болуп калат. Ошол үчүн Абу Дарда радıyallahu anhu ушул маселени айтты. Ва кала Абу Дарда. Абу Дарда радıyallahu anhu дагы бир сөздү айтып атат. Бул ушу кудум биз менен чогуу жашап атып эле айтып аткандай да. Бизди карап туруп "Инна хайракум аллази якулу ли сахиби." Силердин араңардан эң жакшыңар дейт. Адам өзүгө өзү жакшымын деп баа коюп ала берет. Абу Дарда радıyallahu anhu деп чындап силердин жакшыңар шеригине мондой сөз айтса, ошол адамды мен жакшы деп эсептейм дейт. Ал кайсы сөз? "Изхаб бина насуму qabla an namuta." Жүр, өлүп калгыча кичине орозо кармап жакшы амал кылайын досум деп эгер бирөөлөргө айтып жүргөн болсоң, эми орозону эле айтты,
Бирок негизи эле жакшылыктарга. Жүр досум, мындай кылайлы. Дүнүйө кыска. Дүнүйөдөн өтүп кетебиз. Жүр мындай кылайлы деп жакшылыкка бири-бирин чакыргандар эң жакшылар ушулар. Ва инна шираракум. Силердин араңардан эң жаманыңар дейт. Аллази yaqul li sahibihi izhab bina na'kul wa nashrab wa nalhu qabla an namut. Жүр досум, кичине жейли, ичейли, ойнойлу, 5 күндүк дүйнөдө пайдаланып калайлы да дегениңер эң жаман адамыңар ушул дейт. Кээ бир адамдарда ушундай пикири бар. Эми жаштыкта ойноп күлүп калыш керек да деп. Бул түздөн-түз ушу шайтандын айткан сөзү бул. Жаштыкта ойноп күлүп калсын деп Аллах Таала уже 12 жашка чейин жаштыкты берген. Ал учурдагы ойноп күлгөнүңүзгө кыяматта да, дүйнөдө да суроо жооп жок. Андан кийинкиге ойноп күлгөнгө убакыт жок эми. Ойноп күлө турган учурга даярдык кылыш керек болгон убакыт ал. Шайтандын эң чоң азгырык алдаганы ушул болот да. Адам атаны Аллах Таала жаратканда шайтан фериштелердин эле арасында жүрүп, адам атанын денесине кирип бир айланып туруп анализ кылып чыгат да. Мында ашказан бар турбайбы дейт. Бул алдаш оңой экен. Толуп калса да алданат бул. Ачка калса да алданат бул да. Ошол үчүн адам баласына шайтан кол салуудагы эң жакшы натыйжа көрсөтө турган азгырык ушу курсак үчүн. Тамак үчүн кээ бирлер капа болот. Тамак үчүн урушканга даяр болгондор бар. Бул жакшы сыпат эмес. Ошол үчүн бул дүйнөгө келгенибиз ойноп күлүү эмес. Баланча жерде баландай нерсе бар экен, жүр барып келбейлиби? Ушунчалык жерге тамак ичкенге, сапар кылганга даяр болуп калдык. Барып тамак ичип кайтып келсең, курсагың ача турган жерге да бара беребиз. Жүр баланча жерде балык бар экен. Баланча жерде аш басат экен жакшына кылып. Дагы баланча жерде тигиндей бар экен. Кете беребиз ошого. Жүр десе кете бересиң. Ошол жакшы сыпат эмес. Андан көрүп баланча жерде баян болот деген жакшылык үйрөтүлүп атыр, илим үйрөтүлүп атыр. Ошол жерге барып деген барган адам жана жүр деп башкаларды чакырганыңар жакшы кишисиңер дейт. Бирок мондой бир чогулбайлыбы, бир тамак ичпейлиби биз да элге окшоп? Элге окшоп эмес ал. Эл деп башка бирөөлөрдү көрүп алыптыр. Чогулуп тамак ичкен жаныбарлардын иши да алчы. Чогуу оттоп жүрө беришет алар. Аркага кайтып бара турган учурда эстебейт, көлөкө жер тапса эс алат. Ал жаныбардын сыпаты, адамдын сыпаты андай эмес. Бул дүйнөгө максат менен келгендиктен амал менен өзүнүн бактылуулугуна аракет кылат. Ва марра Абу Дарда аля кавмин ва хум ябунун. Абу Дарда радыйаллаху анху бир өздөрү үчүн зарылчылыктан ашыкча курулуш жасап аткан кишилердин алдынан өтүп калды дейт. Факала Абу Дарда тужаддидуна ад-дунья валлаху юриду харабаха. Силер муну дүйнөнү курайын деп атасыңар. Аллах Таала болсо кыямат күнү бузайын деп атат дейт. Не кылык? Бул не кереги бар дейт. Бул дүйнөнү кооздоп атасың. Кээ бир адамдар бар, Аллах Таала берген мүмкүнчүлүгүн туура эмес колдонот. Жакшына үйүн жыл сайын ремонт кылат, жыл сайын алмаштырат. Не кереги бар мунун? Басып калбаса болду, жамгыр шамал кирбесе болду, жашай бериңиз, алхамдулилlah. Ошол үчүн Абу Дарда радыйаллаху анху айтат: "Эй, силер Аллах Таала бузам деген үйдү куруп атасыңар. Ушуга өмүрүңөрдү арнап атасыңар. Wallahu ghalibun ala ma arad. Аллах Таала өзү каалаганды баары бир кылат. Бул үй-жайлар, анын сиз сементтин канча калың кылыңыз, эмне кандай арматура колдоносуз, эртең Исрафил алейхиссалам дегенде жок болуп кетет ал. Ошол үчүн өмүрүнө арнап, ошол үчүн ибадатын таштап, ошол үчүн жакшылык амалга убакыт бөлбөй өткөн адам, анан Аллах Таала жазалайт да аны. Ошондуктан адам баласы акылдуулук менен иш кылыш керек. Андан башка дагы бир риваятта ошол Абу Дарда радыйаллаху анху бир сөзүн айткан, ал киши пайгамбарыбыздын сахабасы болгондугу үчүн алар башкача ойлонот эле да. Алардын сөзүн уксак биз түшүнбөй калабыз. Эмне деп атат деп. Дагы бир сөзү салаsun uhibbuhunna wa yakrahuhunna an-nas. Мен үч нерсени жакшы көрөм, бирок жалпы эл ошол үч нерсени жаман көрөт дейт. Ал кайсы? Ал-факр, мен кедейликти жакшы көрөм дейт. Кедей болгон жакшы дейт. Эмнеге? Кедей болгон мүмкүнчүлүгүңүз аз, проблемаңыз дагы аз да. Бай болсоңуз мүмкүнчүлүк көп, акча көп, проблема дагы көп да. Ошол үчүн бирөө сураган экен, аз айлыкка жашаганын эмне пайдасы бар? Молдоке десе, аз айлыкка жашаганын пайдасы аз проблема менен жашайсыз да. Көп айлыкка жашаганын пайдасы ушул көп проблема менен. Канча бар ошончо расход. Киреше канча, чыгаш ошончо болот да. Ошол үчүн баарына ыраазы. Мен кедейликти жакшы көрөм дейт. Кедейлик мага жагымдуу, бирок силерге жакпайт дейт. Андан кийинки сөзүндө айтат: "Вал марад", ооруп калганды мен жакшы көрөм дейт. Ооруп калган. Алла ден соолук берсин, дуа кылып коюңузчу деп биз тескерисинен сурайбыз.
Abu Darda radıyallahu anh başkaça көз караш менен карап атат. Оору бул адамдын күнөөлөрүн өчүрөт, даражасын көтөрөт. O ден соолук маалында жасаган амалдары ооруп калса, аны фериштелер дагы улап жазып кете берет. Ошондой артыкчылыктар бар деп, ал башка жагын, башка көз караш менен карап атат. Wal maуту жана өлүмдү жакшы көрөм дейт. Дүйнөдөн кетип эле калгым келет дейт. Бизге ушунун тескериси. Өлүм тууралуу айтып баштасаң, башка темага өтпөйлү мындай. Өлүм мындай эмес да, көп сүйлөсөң келип калып, айтпай койсоң кебей унутуп кала турган нерсе эмес. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, өлүм силердин аркаңардан ырыскыңар издеп жүргөндөй издеп жүрөт дейт. Ар бир адамга өлүм периштеси бир назар салат, ар бир күн, ар бир убакытта назар салып турат да. Кайсы күнү бир жолу эле назар салат, кийинкисинде сиз дагы аны карап турган болосуз. Ага чейин ал эле карап турат, анан акыркысында бири-бирибизге карап калганда акыркы учур болуп калат да. Ошол үчүн өлүмдү мен жакшы көрөм дейт. Өлүмдү биз жек көрөбүз. Эмнеге? Муну улуу алымдардан Ибрахим бин Адхам деген улуу алымдан бирөө сураган. Эмнеге биз дүйнөдө биз өлүмдү жек көрүп калдык дагы, жашоону жакшы көрүп атабыз? Эмне себептен деп сураганда, ал киши айткан экен, себеби силер дүйнөнү куруп атасыңар. Дүйнөсүн курган адам акыретин бузат. Ошол үчүн курулган жерден бузук жерге кимдин баргысы келет дейт. Ошого биз иншалла ниет кылышыбыз керек. Акыретибизди курууга. Акыретти куруу дегени бул ар бир мүмкүнчүлүк жөндөмүңүздөн түбөлүктүү жашооңуз үчүн пайдалануу, убакытты жөн текке кетирбөө. Ошол үчүн Абу Дарда радıyallahu анху дагы көп хадистерде өлүмдү көп эстөөгө буйруган. Дагы бир хадисте Абу Дарда радıyallahu анху насаат айтат: "Ман аксара зикрал маути қалла фарахуху ва қалла хасадуху." Адам баласы кайсыл кимдир бирөө өлүмдү көп эстей турган болсо, дүйнөдө баягы ибадат кылбай эле жыргап жүргөндүгү азайып, ибадатка көңүл буруп калат дагы, анан башкаларга болгон көрө албастыгы азаят дейт. Адамда көрө албастык пайда болгондугу үмүттүн узундугунан болот экен. Ошол үчүн адам баласына өлүмдү дайым эстеп жүрүү жана дүйнөдөгү аны жакшылыктардан алек кылып кое турган, жамандыктарга алып барып кое турган нерселерден алыс болуш керек. Ал үчүн ар бир убакытты пайдалануу, ар бир күн, ар бир саат сиздин пайдаңызга же зыяныңызга. Ошол үчүн Абу Дарда радıyallahu anh насааттарынан демек биз түшүнсөк болот экен. Өзүң үчүн эле ушу курсагың деп ойлоп жүрө берсең, анда көп жакшылыктарын кур каласың. Бул курсак, анын көзү жок, анын тили жок, анын кулагы жок. Ага бир катып калган нанды сууга чылап жесең деле тоет ал. Ал очерет күтүп 15-20 мүнөт, жарым саат кафеде тамак жесең деле тоет да. Натыйжа дагы бирдей эле да. Болгону кекирдектен өткүч эле алданып калабыз да. Ошол үчүн биз акыретти көбүрөөк ойлоп, дүйнөдө анча-мынча кыйналсак кыйналалы, бирок эң катуу кыйынчылык бар күндө жыргап калууга аракет жасоону Аллах баарыбызга жеңил кылсын. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatihi.